Жол эрежесин бузгандар үчүн айып пулдун өлчөмү көбөйдү. Азыр биз Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн биринде турабыз. Айып пулдун көтөрүлүшү тууралуу элдин пикирин билели. Мен каршымын. Айып пулдун көтөрүлүшүнө. Элге эле кыйын болот, карапайым элге элечи. Дагы көбөйүш керек. Бир сөз менен. Эмне үчүн көбөйүш керек? Мен көп жерде болдук. Көрүп жүрөм. Рубль менен бүйөт дейт карманда. Ошо менен булар тартып бербесе, калган иштер болду. Без комментарий чоңуз, пока эчтеке да албайм. Аракеттенебиз бузбай адамга. Всё. Жол эрежесин бузбасаңар эле айып пулду эле төлөбөйсүздөр да. Ооба. Эми бир чети тура эле, анткени азыр бизде сабатсыз айдоочулар да көбөйүп атпайбы, ошон үчүн сабаттуулугу болушат, окушат, сатып алуу деген жоголот дегендей. Көп эле адамдар ответственность көбүрөөк сезе баштайт го дейм. Жакшы эле нерсе менимче. Туура эле карайм, жакшы эле карайм. Себеби дегенде азыр авариялар көп болуп жатат. Өзүңүздөр деле көргөндөй кичинекей балдарды сүзүп бара жатышат. Çok tуура айдаганга себеп болот. Жол эрежесин бузбай айдайсызбы? Бузасың, бузбаган адам бар. Эми айып пул көбөйгөндө бузбай айдаш керек да. Бузбай айдайсың. Мынакей биз азыр элдин пикирин билдик. Айдоочу жол эрежесин бузбаса, айып пулду да төлөөрүн эске алса. Айсулу Асанбекова, Алмаз Турузбаев, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.